Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз Кайындыга келдик. Эсиңиздерде болсо, бул жерге кышында быйыл 7,5 киловаттка күн электростанциясын койгон болчубуз. Азыр кандай иштеп атыптыр, ошону көргөнү келген болчумун. Анан тегидик жерде өзүңүздөр көргөндөй бир панель жетпей атат, ошол жерге бир панель кошуп беребиз, анткени келгенде сынып калган болчу. Анан бул видеодо сиздерге эмнелерди кошуп иштетсе болот. Мисалы, көп киши сурап атпайбы, эмнени иштете алат депчи. 7,5 киловатт бул эмнеге жарайт? Ошону сиздерге азыр көрсөтүп бергенге аракет кылайын. Байкеде болгон жанагындай техника, жана үй приборлору, ошолорду кошуп иштеп атыптыр. Анан кайсыларды кошуп, мисалы, сварканы сурап атат, сварка иштейби деп, болгарка, жанагындай бетономешалка, мисалычы, бетон аралаштыргыч, ошолорду иштетеби, ошолорду чогуу көрөлү. Анан баа жактарын дагы айтып берейин. Андан тышкарыда майда чүйдө комментарийлер болчу, ошо комментарийлердеги суроолорго да жооп бергенге аракет кылайын. Мына достор, система болсо буга чейин көрсөтпөдүк беле, жакшы иштеп атат. Бул жерде 11 киловатт инвертор турат. Анан 10 киловаттан 20 киловаттка аккумуляторлор, литий железофосфат деп коет, литий ионный деп. Буга чейин кир жуучу машина турчу эмес. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй кир жуучу машинада иштетип атат. Мындай кирип да көрсөтсөң болот да. Мына бойлер турду мунун ичинечи. Ушунун баарын камсыздап, кадимкидей шаардагыдай эле сиздерге свет чыгарып берет да. Система болсо мына үстүндө 7,5 киловаттка, панель инвертор болсо 11 киловатт кубаттуулукка ээ да. Андан тышкары азыр мен ойлоп атам, азыр кожоюндан сурап туруп, сварканы иштеткенди да текшерели. Ошондой эле бетономешалканы текшертели. Анан жана жел маян деп коет го, эшикте жүргөн электро арабач, ошол арабаны заряддайт экен кечкисинчи. Ошонун баарын бүт көрсөтөлү да. Достор, бул жерде суу деген өзү келип акчу да, самотек деп коет го, мына тедик жерде турат. Көрдүңүздөрбү? Азыр болсо үйдүн ичине ушул күндүн энергиясы менен, электроэнергиясы менен ошондой насос коюлган. Бул насос болсо 3 же болсо 4 кранды бир маалда ачканга мүмкүнчүлүк берет. Жанагындай суунун кубаттуулугу аз болгон үйлөр колдонот го, ошондой эле насос коюлган. Мынакей, демек үйдүн ичинде ысык суу, мустак суу агат дегенди билдирет. Ошондой эле мен мурда келгенде баня жок деп аткан болчу. Ой, баня жөндө билбептирмин да, азыр айтып атат Бакыт байке. Баня бар депчи, баняны жагып, кечкисин болобу, күндүзгүсүн болобу, айырмасы жок экен, банясын иштетишет экен. Азыр өзүм мына жел маянды айдап келатат. Азыр жел маянды сайып, ушунун күчү жетеби, ошону сиздерге текшерип көрсөтүп берейин деп атам да. Чубалгыны тартып чыгабыз, ошол жерге сайып заряддалып атат, ошонун зарядын көрөбүз. Мына достор, бул чубалгы ушул жерге тартылып келинген, атайын жел маянды заряд кылгангачы, азыр мына сайып атат. Заряд кетти. Мынакей достор, мына ушуну азыр онлайн түрдө, онлайн дегенде кандай система деген мындай иштейт да. Аккумуляторлорго зарядды топтоп анан берип иштейт деп кээ бирөө ойлойт. Азыр болсо дароо мына күндөн электроэнергияны алып, панелдер мына ушул жел маянды заряддап атат. Мынакей көрсөңүздөр болот да. Зарядын үйдөгүдөй эле ток менен толтургандай толтуруп коет. Бул күн электростанциясы үчүн маселе деле эмес. Достор, мына генератор өчүк. Сиздер ишенбей калышыңыздар мүмкүн да. Мына сварканы күйгүздү. Азыр биз ушул видеону өчүрбөй туруп мына текшеребиз да. Сварка канча киловатт жейт экенин көрөбүз. Азыр бул жакта мына сваркалап баштайт. Ошону барып текшерели. Мынакей өкмөттүн тогунда эле иштетип атат да азырчы.
эчтеке кыйналбай эле. Эми видеону өчүрбөйбүз, барабыз, инверторго канчалык күч келип атканын көрсөтөлү. Видеону өчүрбөй турсаң, үйгө баралы. Үйдөн көрөлү да канча киловатт жейт экен. Түрдүрбөй аягына чейин ушул моменттерди эмнеле жоготуп үйбөңүздөр. Мынакей бүт барын таза көрсөтүп берип атабыз да, онлайн режимде. Режим кыргызча режим эле болобу? Сварка менен иштей берсин байке азыр. Биз инвертордон көрөлү да сварканы. Мынакей, достор, сварка иштеген сайын ушундай пик болуп турат экен да, көрсөтөр. 1,5 киловатт азыр өзү кетип атат. Мына сварка кошулган сайын 5 киловатт, 4,5 киловатт болот экен да. Демек сварканын күчү кана 1,5, 4,5, 3 киловатт, 3,5 киловаттка чейин жеп турат экен сваркач. Жанагындай мондай эриткен сайын да. Мынакей инвертор эчтеке кыйналган жок, андай мындай күч келип иштеген жок, кабелдерге күч келген жок, кабелдердин баары эмнеле ысып кеткен жок, мисалычы. Иштетип атат да. Мынакей достор, өзгөчөлүк ушул. Демек мен деле билчү эмесмин, сварканы жанагы кошуп эритип баштаганда канча жеткен деп, жана ушул жерден билсек болот экен да. Мына кечке эритип отурат азыр. Мына 4,3, 4,5, эшиктеги 7,5 киловатт панелдер жетишип атат. Токтотпой сваркалап атат да, мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Эми бетономешалканы да көрсөтүп берели. Достор, мына азыр чубалгыны бул жерге алып келет. Мына үнүн уксаңыздар болот. Болгаркада иштеп жатат. Бүт баары онлайн режимде. Мына сварка, болгарка, үйдүн ичиндеги керектөөлөр. Эми азыр биз ушул бетономешалканы кошуп иштетебиз. Аны чогуу көрсөтөлү. Чубалгыны биринчи тартып келсин. Мынакей достор, чубалга келди, күн электростанциясынан келип атат ток. Мына дагы кайталап кетип атам да ошонун баарынчы. Эми күйгүзүп иштет. Мына бүткүл ошол киловаттка жеткидей, мисалы 7,5 киловатт болот го, ошого жеткидейин баарын кошуп иштете берсе болот да, маселе жок бул жердечи. Өкмөттүн тогунан эч бир маселе жок. Мына тияка болгарканы да күйгүздүм да. Баары биригип эле иштеп атат да, эчтеке күч келген жок тиги жергечи. Ошо менен байкелер мына сарайдын ичиндеги бетондорду куюп чыгышыптыр. Андыктан маселе жок. Достор, айыл жергелеринде өзүңүздөр билгендей, көбүнчөсү уйсаган аппарат менен уйларды саап келатпайбы? Бул дагы модага айланды, жашообузду аябай жеңилдетти десек болот. Эми азыр мына ушуну дагы күн электростанциясы менен иштетип колдонуп атышат. Муну оңой эле иштетет. Мен деле буга чейин баягы эски катталуучулар болсо билет, күн электростанциясы менен ушундай уйсаган аппараттарды иштетип келгенбиз. Азыр мына токту сайдык, баары онлайн. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, өкмөттүн тогу жок. Сиздерге мына практика жүзүндө мына иштетип көрсөтүп берели. Мынакей эчтеке кыйналбай, кысталбай эле иштетип атат да. Азыр мына үнүнөн да көрсөңүздөр болот. Бул жерге вакуум мынакей мына кадимкидей эле 04-05 барга чыгарып берди. Кадимкидей эле өкмөттүн тогундай эле иштетип атат да. Үнүнөн да уксаңыздар болот. Мына эми азыр биз барып туруп онлайн иштеп атат, өчүргөн жокпуз, ичине кирип сиздерге көрсөтөлү да. Кандай иштеп атканынчы. Ушунун баарын
панелдер иштеп атат. Инверторга канчалык күч келип атат, мына чогуу көрөлү да. Иштеп аткан. Жакындан көрсөң болот да. Мына ушуну иштетип берип атат, мына күндөн келип атат азыр. Так. Мынакей 3 жакындан көрсөң болот. 3,5 киловатт жеп атат. Азыр байке барып туруп өчүрсөңүз да. Азыр мынакей барып туруп өчүрөт, анан ушул жердеги киловатты көрөбүз. Азыр бул үйдөгү жалпы колдонулуп жаткан электроэнергия. Мынакей көрдүңүздөрбү? 1 киловатт дароо жоголуп кетти. Уй салган аппарат өчүрүлдү. Мынакей эшикте үнү чыккан жок. Алды жерде болсо 2 киловатт электроэнергия жеп атат. Бул жерде азыр сайылып аткандан эшикте желмаян, ошол жеп атат, башка эстикер эле жок, Желмаян 2 киловатт жеп атат ошондо. Билбейт экен алганча. Желмаянды да өчүрүп көрбөйлү байке азыр. Желмаянды өчүрүлүп, ошону да текшерели мына. Азыр барып байке өчүрөт. Азыр 2 киловатт колдонулуп жатат, азыр дагы көрөбүз, текшеребиз. Желмаян канча жеткени азыр мына ушул жактан көрсөк болот. Видеону атайын өчүрбөй күтөлү. Мынакей. Желмаян болгону 500 ватт эле жеткен, мынакей жаңы эле өчүрдү. Достор, башка дагы суроолор болсо жазсаңыздар. Мына айыл жергесинде свет жок жерде, өкмөттүн тогу жок жерде күн электростанциясынын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп бердик. Бул болсо мындай орточодон жогору деп койсок болот да. Мындан ылдый деле коебуз. Негизи бирок 5 киловаттан жогору койгонго аракет кылып атабыз. Кимде ким балким 2 киловатт сурагандар болуп атат, 3 киловатт сурагандар болуп атат. Ар кандай баягы адамдын каалоосу болот да. Мисалы мага 2 киловатт керек болот дегендер бар. Анан ошолорго деле 2 киловатты түзүп бергенге аракет кылабыз. Бирок ушундай чоң станцияларга көбүнчө басым жасап атабыз да. Сарайларга, жеке үйлөргө, шаар ичтеринечи айырмасы жок да, кайсы жер болбосун. Бааларын дагы сурайсыздар. Бааларым болсо баягы жеке кайрылсаңыздар болот. Телефондордун баарын чыштадык. Инстаграмга, ТикТокко дагы шилтемелердин баарын чыштап койдук. Ошолор менен өтүңүздөр, көрүңүздөр. Каналга катталыңыздар. Башкалар менен да ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.